Түркиядагы жер титирөө Кыргызстандагы үйлөрдүн сапаты боюнча маселени козгоду. Зилзаланын курмандыктары көбөйүүдө. Абактагы кемпир-абадчыларды экспертиза күнөөсүз деп тапты. Бирок тергөөчүлөр буга макул эмес. Чыгарылышта ушул жана башка кабарлар болот, саламатсызбы? Жогорку кеңештин 8 февралдагы жыйыны Түркия менен Сириядагы миңдеген адамдын өмүрүн алган апатка байланыштуу 1 мүнөттүк эскерүү менен башталды. Анда айрым депутаттар бул мамлекеттерде катуу жер титирөөдө кыйраган имарат турак жайлардан улам Кыргызстанда кийин курулган көп кабаттуу үйлөрдүн сапатын текшерүүнү сунуштап чыгышты. Алардын бири Медер Алиев айрыкча Бишкек менен Ош шаарларындагы үйлөргө көңүл бурулушу керектигин айтты. Касиеттүү Кыргызда жакшы сөз бар. Жаман айтпай жакшы жок деп. Урматтуу коллегалар, акыркы 10 жыл аралыкта республикалык маанидеги 2 шаарда, Ош менен Бишкекте жана жамгыр жаагандан кийин козгарында өзүп чыккандай көп элитка үйлөр, көп кабаттуу үйлөр курулду. Уруксат бериле турган жерге да курулду, уруксат берилбей турган жерге да курулду. Алардын сапаты кандай? Коопсуздук талаптарга жооп береби? Эгерде Кудайдын бетин ары кылсын, ошондой жер титирөө болсо, Пашкеле Рихтера канча балга чейин туруштук бере алат? Ушунун бардыгын изилдеш үчүн мен сунуш киргизет элем. Чукул тартипте өкмөттүн курамынан гана эмес, бейрасмий адистер дагы кирип, комиссияга, коомчулукка корутунду чыгарып берсин. Ар бир үйдү текшерип, канчалык деңгээлде кооптуу, канчалык деңгээлде мыйзамдуу. Ошону айтайын дегем, урматтуу коллегалар. Маселе маанилүү жана кооптуу. Рахмат. Депутат Нуржигит Кадырбеков оор күнгө кабылган түрк элине жардам берүү маселесин көтөрдү. Ал жакта чатырлар жетишпей жатканын айтып, боз үйлөрдү жөнөтүүнү сунуштады. Бирок биздин жардамыбыз, биздин моралдык, материалдык колдообуз өзгөчө маанилүү, анткени биз бир тууган элбиз. Азыр мен угушума караганда 10 провинцияда жер титирөө болду. Курман болгондордун саны официалдуу 5000, 100 миңге жетиши мүмкүн деп атат. Ошон үчүн азыр кыштын күнү эшикте түнөп аткандар толтура. Албетте, ураган үйлөрдүн алдында жакындар калгандар кантип таштап кетет? Даяр үйлөрдү берсе де кете албайт алар. Ошого 99-жылы Стамбулда жер тирегенде Кыргызстан боз үйлөрдү жиберген экен. Азыр эң көп керек нерсе чатыр менен боз үйлөр болуп атат. Бизди угаткандар дагы бар, балким биздин темирчилер жардам берем дегендер бул багытта түшүнүгү жок болушу мүмкүн. Ошон үчүн дээрлүү bizim kardeşlerimiz Türkiye, sizin için şimdi çok üzüntü içindeyiz. Yakınlarını kaybedenlerinin ailelerine başsağlığı dileriz. Yaralılara acil şifa dileriz. Bu zor zamanda Türkiye, senin yanındayız. Geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun. Biz daima koldoylu, eğer de büdjetten yardım gerek bolsa aytыңыздар. Simvolikалуу түрдө айлыгыбыздан которолу. Биздин жардамыбыз, биздин колдообуз түрк элине өзгөчө моралдык чоң бир кубат болот, ушуну унутпайлы. Кудайым колдосун, аманчылык болсун. Бул сыноонун аркасынан чоң жакшылыктар келишин тилейт элек. Биз дагы даярбыз. Ыйман-Нур фракциясы, чоң рахмат. Шайлообек Атазовдагы кесиптешин колдоп, Түркияга боз үйлөрдү жиберели деген сунушун айтты. Кыргызстан эгемендүүлүк алганда биринчи болуп Түркия мамлекети бизди куттуктаган. Биздин Баткенге кол салганда сырткы күчтөрдөн ошолордо фуралар менен бизге жардамдар жөнөтүшкөн. Биз да бүгүн боордошторубуздун ушул жер көчкүдө калганына жүрөгүбүз сыздап турат. Бизден да кандай жардам болсо көрсөтүлөйлү. Кече эле мына оперативдик мына чечимдер кабыл алынып, МЧС кеткен аябай жакшы иш болду. Биз дагы мына Маданият министрлиги менен биргеликте ушул негизги кыргыз үйлөрүбүздү жөнөтүш боюнча бир чечим кабыл алсак. Себеби биздин элдин арасында өнөрпоздор бар экен. Кыргыз үйлөрдү бат, анан кийин мындай сапаттуу кылтырып жасай кое турган. Канча болсо да жөнөтүп, үйсүз жаткандарга берсек жардам. Анан өзүбүз дагы мүмкүнчүлүгү барлар айлыгыбыздын бир күндүгүн бериш боюнча дагы чечимдерге барсак. Биз Түрк боордош эли менен ар дайым биргебиз. Кече президенти дагы көзүнөн жаш алып, ошо келген кайгыны мындай болуп көтөрүп жатат. Сабыр тилейбиз. Мына 5000ден ашып кетти дейт көз жумгандар. Кудайым мындан кийин андай кырсыктар болбосун деп тилейли. Биз Түрк эли менен биргебиз. Бардык жардамдарга даярбыз. Кошумчалай кетсек, Түркияда 6 февралдан берки жер титирөөдө курман болгондордун саны 6000ге чукулдады.
Кыргызстан бордош элге жардам берүү максатында атайын эсептерди ачты. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги дарыгерлерди жиберүүгө даяр экенин маалымдады. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 60га жакын куткаруучу жөнөтүлгөн. Arkadaşlar, hoş geldiniz Türkiye'ye. Çok teşekkür ederiz. Şükran, çok teşekkürler. Arama kurtarma için. Where are you from? Kırgızistan. Canlarımız, kardeşlerimiz gelmiş. Ağlamak üzereyim ya. Президент Садыр Жапаров Түркия лидери Режеп Тайып Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кошумча гуманитардык жардам түрүндө ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экенин баса белгиледи. Гемправат иши менен камалган саясатчы Равшан Жээнбеков үн жазууларга жүргүзүлгөн лингвистикалык экспертизанын корутундусу менен таанышканын жазды. Анын айтымында тергөөчү экспертизага жыйынга катышкандардын баарынын сөзүн бириктирип берип салган. Жээнбеков муну мыйзамсыз деп атап, бирөөнүн сөзүнө баары жооп бермек беле деген суроо салган. Тергөөчү Улан Жапеков биздин Касса Италиядагы сүйлөшүүбүздүн жазуусун экспертизага тапшырган. Гемправат боюнча комитеттин ар бир мүчөсүнүн сөздөрүн өзүнчө эмес баарыныкын бир берип салган. Бул өтө кызык жана мыйзамсыз. Демек бирөөнүн сөзүнө баары жооп бериши керек экен. Бул тергөөчүнүн профессионал эместиги жана бул мыйзамсыз. Жапеков Садыр Жапаровдун оппоненттерин жана Кыргызстандын патриотторун тез арада мыйзамсыз экспертизаны бурмолоо менен камап салгысы келип жатат. Гемправатты коргоо комитети соттук экспертизанын жыйынтыгы абактагыларды күнөөсүз деген корутунду чыгарганын, бирок тергөөчүлөр кайра дагы экспертиза дайындаганын билдиришти. Абактагы Гемправатты коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн соттук экспертизалар боюнча билдирүүсү. Биз мыйзамсыз дайындалган соттук экспертизалар менен тааныштык. Тергөө биздин Касса Италия кафесиндеги сөздөрүбүздүн 2 сааттык аудио жазуусун экспертизага бериптир. Жапеков биринчи берген соттук лингвистикалык эксперт Касса Италия кафесинде чогулгандардын сөздөрүндө бийликти күч менен басып алуу, массалык баш алмандыктарды уюштуруу жана чакырыктар жок деп корутунду чыгарган. Бул корутунду бийликке жана тергөөгө жакпай калса керек. Кошумча комиссиялык лингвистикалык жана политологиялык экспертиза дайындашат. Кошумча экспертизалар тергөөнүн оюндагыдай чыгып, бизди күнөөлүү деп корутунду берилет. Биз бул кошумча экспертизалардын жыйынтыгы менен макул эмеспиз жана тааныбайбыз. Себеби тергөө экспертиза дайындоо токтомдору менен бизди тааныштырган эмес жана эксперттерге суроо берүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан. Эксперттердин баары бийликке көз каранды, мамлекеттик кызматчылар. Эксперттердин репутациясы жана профессионалдуулугу күмөн жаратат. Алар буга чейин сөз эркиндигин, журналисттерди жана активисттерди куугунтуктоого чоң салым кошуп келишкен. Тергөөчү Жапеков жана анын эксперттери кайсы үн, кайсы сөз кимге тиешелүү экенин аныктабастан бир же эки сөз менен бардык камактагыларды күнөөлүү деп табышкан. Тергөөчү Жапеков жана эксперттер Гемправатты коргоо комитетинин ар бир мүчөсүнүн айткан сөзүнө өз-өзүнчө баа берүүгө миндеттүү болчу. Комиссиялык жана политологиялык эксперттер далилдерди жасалмалаган жана фактыларды бурмалаган. Мыйзамсыз камактагы Гемправатты коргоо комитетинин мүчөлөрү. СИЗО 1, 8 февраль 2023 жыл. Гемправат иши менен абак толтурган саясий туткундардын маселесин бүгүн парламентте депутат Сейит Атамбаев көтөрдү. Эл өкүлү абактагы дарыланууга муктаж болуп жаткандарды ооруканага которууга жардам сурады. Бун барыда ооруп калган жана операция муктаж болгон жанагы камалган Гемправат боюнча бияка эме келип атат да, каттар келип атат да бизгечи. Анан кийин бияктан Перизат Суранова деген Гемправат боюнча камалган бир кыз бар. Анан кийин ал кыз жана госпитализация боюнча кат жазыптыр. Омбудсменге Атыр Абдрахматова, анан кийин биздин жанагы юстиция министринин Аяз Баетов, анан кийин биздин депутаттарга кайрылуу жазаптыр да. Анан бу жерде жазып атат да: особые дисциплинарные меры и, можно сказать, жестокое обращение по отношению к себе испытывают с первых дней заключения под стражу. На протяжении более 3 месяцев заключения при явных и ухудшающих с каждым днем проблемах со здоровьем я не могу добиться прохождения своевременного обследования, госпитализации и хирургического вмешательства. Она утверждает, что согласно анализам ей нужна операция, как патологические процессы начинают обретать опасный для ее здоровья и жизни характер. И по ее словам, уполномоченные органы намеренно затягивают госпитализацию, в
в то же время как других переводят в больницу с более благоприятными условиями дейт. Андан тышкардагы Равшан Жээнбеков да бияктан суранып атыптыр да, правозащитниктерден, депутаттардан, Минюсттан дагы менин оорум боюнча консилиум кылып бергиле депчи, соттордо карап берсин депчи. Ошо көңүл буруп кайгызар, анткени бизге да кайрылуу келип атат. Рахмат. Мейли көңүл буралы. Эскерте кетсек, былтыр октябрда Гемпровод суу сактагычын Өзбекстанга берүүгө каршы болгон 30га жакын оппозициялык саясатчы активисттердин үйлөрүндө тинтүү жүрүп, массалык түрдө кармалышкан. Бийликти басып алууга чакырык жасаган деген айып менен активист Назарбек Нышанов кармалды. УКМКнын маалыматы боюнча Нышанов социалдык тармактарда провокациялык материалдарды жайылтуу фактысы жана бийликти басып алууга чакырык жасаганы тастыкталып кармалган. Назарбек Нышанов 2005 жылдан берки бардык президенттик шайлоолорго талапкер катары катталууга аракет кылган. Аскар Акаев жана Курманбек Бакиев президент болуп турганда аларга каршы кол топтогондордун бири катары таанылган. Кадам жайда 2 жашар кызын сабаган келиндин бөгөт чарасы өзгөртүүсүз калтырылды. Бүгүн 8 февралда Баткен облустук соту райондук соттун келинди 1 айга камоо чечимин күчүндө калтырды. Айыпталуучу 1 мартка чейин абакта болот. Буга чейин келиндин өзү жана жакындары үн катып, күйөөсүн күнөөлөшкөн. Эскерте кетсек, 2 жашар кызын сабаган келиндин видеосу интернетке тарап, коомдо резонанс жараткан. Күндүн маанилүү кабарларын биздин социалдык түйүндөгү Instagram, Facebook, TikTok, Telegram'дан байма-бай окуп туруңуз. Ал үчүн экранда көрсөтүлгөн штрих-коддорду сканерлеңиз. Чыгарылышты ушуну менен жыйынтыктайм, аман туруңуз.